Апта башында Бишкектин чет жакасында жайгашкан Акчар жаңы конушунун жашоочуларынын нааразычылык акциясына чыгышы быйыл да энергетика маселесин козгоду. Дөңгөлөктөрдү өрттөп, айланма жолду жаап алган тургундар аталган жаңы конушта тез-тезден электр жарыгынын өчүрүлүшүнө нааразы экендиктерин билдиришкен. Эртеси Акчар жаңы конушунун жашоочуларынын маселеси чечилип, алар үйлөрүнө тарашты. Электросила компаниясынын белгилөөсүндө аталган конушта жарыктын өчүүсүнө акыркы жумаларда электр энергиясынын абдан көп колдонулгандыгы себеп болгон. Эл тынчыганы менен өкмөт бул маселе жалпы республика боюнча бар экендигин айтууда. Вице-премьер-министр Равшан Сабиров парламентте сүйлөгөн сөзүндө жарык өчүп турушу ыктымалдыгын билдирип, көмөкчөрдондорго күч келсе, айрым аймактар электр энергиясыз калышы мүмкүн экендигин эскертти. Бул маалы менен өчүрүүгө кирбейт. Кечеги электр энергиянын потреблениясы 67 миллионго жетти. Мурдакынкы болсо 70 миллионго жетти. Бул 7 миллионго 10 миллионго көп. Бүгүнкү күндө электропотребление көбөйүп атат. Бүгүнкү күндө жанагы бар подстанциялардын бардыгы кызып кетип атат. Бүгүнкү күндө биз автоматика өзү верное отключение болсо да автоматика өзү автоматтык түрдө өчүрүшү мүмкүн. Газды элдер колдонбой жатат. Ага кошумча болуп, синоптиктер жаңы жылда катуу суук болушу мүмкүн экендигин эскертүүдө. Өлкөнүн дээрлик бардык аймактарында аба ырайы климаттык норманын чегинде болот. Өлкөнүн тоол аймактарында сууктун күчү 37 градуска чейин жетет. Жыл сайын болуп келүүчү энергетикалык каатчылык бул жолу эрте башталды дейт талдоочулар. Энергетик Турдакун Сапарбаев маселе туура эмес пайдаланууда жана башкарууда деген пикирин айтат. Сүйлөп аткандардын арасында жана энергетиктердин арасында киловольт, ампер, анан киловатт дегенди дааны айтып билбегендер сүйлөп атышат да. Демек ошондой жетекчилер болуп калган, ошондуктан ушуга келип такалды. Анан такалды деп эле биз минтип калдык деп калып эле элди кууратканда болбойт. Азыр мына суук күчөп атат. Чын эле эгерде электр энергия болбосо, анан жакпаганда эмне кылат? Тоңуп өлүш керекпи? Гидроэнергетика өлкөнүн эң эле артыкчылыктуу тармактарынын бири. Кыргызстан КМШ мамлекеттеринин ичинен Орусия жана Тажикстандан кийин эле суу ресурсуна бай өлкө катары саналат. Өлкөнүн гидропотенциалы 142 миллиард киловатт-саат электроэнергияга бааланса, азыркы күндө анын 10% гана колдонулуп жатат. Андыктан бул потенциалды ыраттуу пайдалануу максатында энерго тармакка инвесторлорду тартуу зарыл дейт талдоочулар. Генерация деп коебуз. Генерирующий кубаттуулуктарды биз жаңы киргизген жокпуз. Мына 30-35 жылдан бери бир Каракан Барат АГЭСинин бир агрегаты ишке кирди. Ал мисалы эсепке деле киргизбей койсок болот, ал небольшая мощность. Анан биз кубаттуулуктарды киргизген жокпуз. Өлкө өнүгүп атат, эл өнүгүп атат. Өлкө өнүккөнүн себеби башка өндүрүштөр пайда болуп атат, ар кандай жумуштар пайда болуп атат, электр энергиянын пайдалануусу өсүп атпайбы? Деген менен ГЭСтерди курууга инвесторлорду тартуу кыйынчылык жаратып жатат. Анткени электр жарыгына баа арзан болгондуктан инвесторлор эсептеп көрүп, пайда албасына көзү жеткен соң келишимдерден баш тартууда. Өкмөт баа саясатында орток пикирди табышы керек. Дагы бир маселе элдин саны көбөйүп жатат. Кубаттуулукту көбөйтүү керек дейт энергетик. Акыркы жылдары чет өлкөдөгү инвестицияны эле карап атабыз. Эмне үчүн биз мисалы өзүбүздүн ишкерлерге, өзүбүздүн адамдарга инвестиция киргизгенге уруксат бербейбиз? Сураганын бериш керек. Мен билбейм, эми айта албайм. Сырттан келген инвестицияны же болбосо иштеги биз ушундай салымыбызды кошот элек дегендерге кандай түрдө, кандай немеде берилет, аны мен айта албайм, сындай да албайм. Бирок аны кылган жокпуз биз. Ал болгон жок, бул түздөн-түз өкмөттүн иши. Кыш күнүндө энергетиктер электр жарыгын үнөмдөп, көмүр жагыш керек десе, экологдор көмүр жаккан жеке турак жайлардын айынан Бишкекти ыш каптап кеткенин айтып, коңгуроо кагууда. Жарандык активисттер акция, митингдерди уюштуруп, абанын булганышын алдын алуу боюнча өкмөттү тез арада чара көрүүсүн талап кылышууда. Ал эми Токтогул КЭСинде суунун көлөмү 2020 жылдын 17 декабрына карата 12,9 миллиард куб метрди түздү. Ал эми 5 ноябрдагы жыйында вице-премьер-министр Равшан Сабиров суу аз топтолгондуктан быйыл Кыргызстан Казакстандан 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып аларын айтканы бар.